Омоке Уланбек улу жашыл курчан балбан 25 жашта спорт клубу эр деп көрсөткөн. Эми эмне болгон эр экенин мен жакшы билбейм, а бирок көк кийимчен Элмирбек Үмүтали улу ал Додон деген спорт клубтан келген 20 жашта спорт чебери жана балбандарга мынтип алыш деген белги берилгенден кийин өз кармаштарын башташат. Жана кимиси бул жерде жеңүүчү болуп чыгат байкайбыз. Айтор канча дагы мына көк курчан Элмирбек Үмүталы улу жөн жерден спорт чебери эмес деп ишенебиз. Өткөн жылда дагы мыктылыгын көрсөткөн гана балбандарга спорт чебери деген наам ыйгарылат. Андыктан бул жерде мынтип азырынча ашыкпай гана колдорду барган сайын бекемдеп өзүнүн учурун күткөн Элмирбек Үмүтали улу эмнени дагы мына тастайт көрөбүз. Айтор мына алыш күрөштүн башка күрөштөрүн дагы эмне айырмасы бар десеңиздер, бул жерде балбандардын көбү ошол Омоке улу, Элмирбек улу, Айтор Сыйым Нурсултан улу, Майрамбек улу деген нукура кыргызча аты жөндөр өтө көп кездешкен. Кыргызстан жеке спорт клубтарынын атынан чыккан. Айтор канча дагы мыктылардын мыктысы келген, Лейлек районунан келген. Өзүңүздөр билгендей 9 майдан ошол лейлек күрөшү боюнча жолсо азыр кыргыз күрөшү болуп кетти. Илгери лейлек күрөшүп аталчу өтө бир чоң кармаштар дагы өтөт эле. Буга чейин мен интернет желесинен бизден качан ошол кыргыз күрөшү өтөт деп сураган көрөрмандарыбыздар да болду. Эч кайда алыспай туруңуздар. Сөзсүз түрдө биз кыргыз күрөш боюнча Кыргызстандын чемпиондугу качан өтөрүн дагы силерге тактап алдыңкы сааттарда сөзсүз түрдө айтып беребиз. Ал эми Элмирбек Үмүтали улу менен Омоке Уланбек улунун карамашына кайтып келе турган болсок, убакыттын тең жарымы артта калды. Элмирбек Улутали улу деп бизге протоколго жазылган, бирок Улутали улу деген ысым бизде эми кездеши ыктымал. Айтор Кыргызстанда эми башкача дагы ысымдар кездешет. Улутали улу деген бул кадимки эле көрүнүш. Балким Үмүтали улу, балким Улутали улу канча дагы соңуна чейин байкайбыз дагы күрөштүн жүрүшүн, ыргагын улантып көрөлү. Мен болсо силерге азырынча айтып бергим келген нерсе дал ушул 2019 жылы өткөн өлкө чемпиондугунда алыш боюнча ким жеңишке жетти деп турган болсоңуздар, анда мен 70 кг салмак чембирдиктеги күрөштүн классикалык түрү боюнча жеңүүчүлөрүн айтып берейин. Элдияр Сексенбаев жеңүүчү болгон. Бүгүн дал ушул Элдияр Сексенбаев 60 кг салмакта күрөшүп жаткан экен. Демек биз бүгүн 70 кг чемпион болгон Элдияр Сексенбаев 60 кг көрөбүз дагы. Ал эми бул жакта башка балбандар дагы чемпион болот деп ишенгибиз дагы келет.